Рахмат, кийинки сөз Марипов Бакытбек Асламидиновичте. Жамиля Кубанычбековна, рахмат чоң. Мына бүгүн салык кызматынын жетекчиси келдиби? Орун басары Умтулов Нурлан. Мына Минэкономдон Данияр Жолдош өзүңүз жанатан бери суроолорго жооп берип атасыз. Салык кызматынын жетекчиси өзү келсе жакшы болмок экен да. Мына 81 берене боюнча экинчи пунктты карасаңыздар, 15 күн деп көрсөтүлүп калган ушул жердечи. 15 календарлык күн. Ушуну мен жазуу жүзүндө да сунуш берем, ушуну 30 календарлык күнгө өзгөртсөк. 15 күн аябай эле кыска болуп калат биздин ишкерлерге да. Экинчиси 85 беренени карасаңыздар, 8 пунктта. Салык төлөмдүн талабы деп турат. Бул жерде 3-чү жактын эсебинен өндүрүп алынат деп турат да. Ушул боюнча жооп берип койсоңуздар. Бул жана 3-чү жак деген бул азыркы учурда деле бар ошондой норма. Мурунку салык кодекстерде ушундай келет ата. Анткени деген ушу карызды өндүрүп атканда, мисалы өзүнүн каражаты жетпей калса, анда тиги ошо салык төлөөчүгө бирөө карыз болуп калса 3-чү жак, анын ортосунда жана акт түзүлөт, акт сверки. Анан ошонун макулдуусу менен жанагы карызды өндүрөт да 3-чү жак менен. Бул действующий редакция, буякта өзгөрүү жок андай. Бул редакционный эле мындай эме. Рахмат. Анан могул беренелерде ушул жана 81 беренеде деле салык кызматынын маалыматы менен извещение бергенде 15 календарлык күн деп турат. Ушуну чечим менен деп эметишибиз өзгөртүшүбүз керек да. Себеби салык кызматы бул жерде өз сот аткаруучу болуп калыптыр да. Ушуну соттун чечими менен да өзгөртүшүбүз керек. Бактык Асламидинович, бул негизинен соттун чечими гана менен чечилет, жанагы налоговая задолженность. Эгерде ушул салык карызы менен ишкер макул болбой турган болсо, ал только соттун гана чечими менен гана билдирилет да. А бул жакта бул өз ыктыяры менен ушул салыкты мен карызмын, ошону өндүргөнгө деген жана уведомлениясы тууралуу эле сөз да. Ошон үчүн салыкты эч кандай салык кызматы мойнуна келип туруп илгенден кийин ошол акыркы сөз болбойт да. Акыркы чекитти сот гана коюлат. Эгерде ал ошол санап берген салык менен эгерде ишкер макул болбосо. Данияр Жолдошев, сиздер алып келген редакцияда бул жерде решение деген нерсе жок, извещение деп эле турат бүт. Ал анда деле жок. Ал решениясы эмес, только жанагы уведомление өзүнүн ыктыяры менен деген сөз бар да. Уруксатпы мен толуктап коеюн. Ошо жана извещение деген ошо уведомление да айткандайчы, анткени деген бул маалымат катары да, бул карызың бар, ошону төлөп коюшуң керек 15 күндө. А жана чечим болуп калса, решение болуп калса, аны милдеттүү түрдө аткарыш керек болуп калат да. Ошондуктан бул жанагы чечим болбош керек да. Чечим кийин жанагы доначисление болуп турганда ошондо чечим чыгат да. Милдеттүү аткаруугачы, ал деген чечим катары деп эсептелинет. Ошон үчүн биякта извещение деп бул ошондой мүмкүнчүлүк берип атат да, убагында төлөп кой, ошону жанагы жеткирип маалымат катары. Рахмат. Мына 97 берене боюнча 1-1 пунктунда да ушуну эски редакциясын эле калтырсак жакшы болот да. Согласие налогоплательщика дегендичи. Бул жерде мына камеральные проверки деп турат, рейдовый налоговый контроль, налоговый пост бүт, выездная проверка. Шуну эски редакциясын эле калтырсак, мен сунушум да. Андан сырткары мына 160 беренеде пайыздары боюнча 4-чү пунктты карасаңыздар, буну дагы эски редакциясын калтырышыбыз керек. Себеби бул жерде мисалы 100 000 сом салык төлөш керек болсо, анын пениясы бул жерде жазылган статьяларды карасаңыздар, мыйзамда ошол 100 000 сомдон ашпаш керек. А бул жерде сиздер берген редакцияда пайыз өсүп кете бере турган болуп калыптыр да. Ошону бир карап чыксаңыздар, 160 берене 4-чү пунктту. Пайыздар боюнча. Ушуну эски редакциясын эле калтырсак. Карап чыгайлык бакты. Дагы кошумча сунуштар бар, аны сиздерге кат жүзүндө да беребиз экинчи окууга. Негизинен концепциясын колдойбуз. Рахмат чоң. Рахмат.